Назарыңыздарда 7 каналдың сайтқа саяхат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы. Көрсөтүүнү баштап жатып эскерте кетсем, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынган жана биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Айбек Қалиев жептеги чырга акыркы кылмышкер болуп кала турганы көрүнүп калды. Бирок бул жаш бала 386 миллион доллар насыяны алып жаткан кезде жоопкер адам болгон беле? Албетте жок. О анда акчаны жаш балага ыраа көрбөгөн Осмонбек Артыкбаев деген энергетика министри эмес беле? Ошол киши ТБАны мактап жактап, колдоп койгула деп депутаттардын эшигин жыртып жүргөнүн өзү калпка чыгара алабы? Анын бул кылыгын азыркы партиялашы Кожобек Рыспаев деле Артыкбаев келип сурангандан колдоо бергенбиз деп ачыкка чыгарып жатпайбы? Калиев жептеги жарылууга энергетика тармагын түшүнбөй, баарын ашмалтайын чыгарып кеткени үчүн жооп бериши керек. ТБА үчүн чуркаган энергетика министри болуп турган кезде иш бөлмөсүнө кытайларды чакырып, жепти модернизациялоого канча каражат кетерин адистер менен акылдашпай, кытайлар менен картошка сатып алгандай эле соодалашкан Осмонбек Артыкбаев жоопкерчиликтен кутулуп, ол чойгон карызга башка бирөө жооп бериши керекпи? Азыркы күнгө чейин Осмонбек Артыкбаев жеп боюнча камалгандардын жанына барып отурбай, парламентте чычалап, актанып сүйлөп жатканы көпчүлүктө көп суроолорду жаратууда. Чындыгында Осмонбек Артыкбаевке неге кылмыш иши козголбойт? Ал Кудайдын чүчкүрүгүнөн түшкөн ыйык адамбы? Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков Чыңгыз Айтматовдун сыйлыгына бөлүнчү 30 000 доллардын желип кетиши боюнча айыпталып жаткан ишке Аскар Шадиев сыяктуу эле жооп бериши керек. Анткени ошол кездеги комитет башчысы катары кол койсо, Турсунбеков төрага катары кол койгон. Акчанын алынышына уруксат берген. Демек Чыныбайдын дагы жоопкерчилиги бар. Мындан сырткары ТЭЦ боюнча ызычууга дагы тиешеси бар экени билинип отурат. Ал Кытайдын ТБА компаниясынын сыйын көрүп келгендердин көч башында турат. Кытайга барып тамагын ичип, сый көрүп, баалуу белек колтуктай келгенин өзү баскан изи, кылган иши таза эместигин көргөзүп турат. Мына мурдагы мүлк фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков Максим Бакиевдин 48 коттеджин арзан сатып жибергени үчүн камалды. Дал эле ушул сыяктуу баасы 700 миллионду чапчыган Бишкектин чок ортосундагы арак заводун 60 миллион сомдун тегерегиндеги арзыбаган акчага менчиктештирип алганы үчүн жооп бериши керек. Ысык Көл областында жергиликтүү бийлик эл менен иштеше албай жатат. Орunu жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, жергиликтүү бийликтин шалаакылыгын жашырсак, эртең элге кыйын болуп калат. Облус жетекчиси Узар Жылкыбаев жергиликтүү тургундарга кепилдик болуп бере албай жатат. Чорныйлар башкарып калды, кафе, ресторандар өрттөлүп, жеке ишкерлер барымтага алына баштады. Ал эми Жылкыбаев өзү Бостери айылынын кулуну, бирок ал караларга каршы бир ооз сөз айта албайт. Анткени анын эл арасында гана эмес, каралар арасында да кадыр баркы жок. Ысык Көл районунда аким эч нерсени чече албайт. Жайкы туристтик сезон, көчмөндөр оюндарын азыркы таптагы жергиликтүү бийлик өткөрө албайт. Абал кооптуу болуп турат. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган аймакка тез арада көңүл бөлүп, тиешелүү иштерди жүргүзүшү керек болуп турат. Жетекчилерди алмаштыруу маселесине да көңүл бөлүшү керек. Насыр Мусаев жогорку кеңештин депутаты болду. Мындай чечим бүгүн 16 апрелде өткөн Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Маалым болгондой, Мусаев каза болгон Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келди. Буга чейин Мусаев дарыланып жүргөнү айтылган. Бүгүн ал Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына мандат алууга майыптар арабасы менен келди. Мусаев ден соолугу жакшырып келе жатканын, депутаттык милдетин толук аткарарын билдирди. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Жыргалбек Калмаматов ушул жылдын 1-январында каза болгон. 19 январда БШК анын депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткон. Аталган фракциянын катчылыгы Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча депутат болууга кезекте Насыр Мусаев турганын билдирген. Кыргызстан фракциясы Насыр Мусаев ооруп, чет мамлекетте жүргөнү боюнча кабарланган. Казакстанда кармалган Дамирбек Асылбек уулунун ордуна Руслан Чойбеков депутат болду. Тиешелүү чечим бүгүн 16 апрелде БШКнын кезектеги отурумунда кабыл алынды. Жыйында Асылбек уулунун мандатын Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкерге өткөрүү боюнча талаш тартыш жаралды. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Дамирбек Асылбек уулунун өкүлү жок экенин, кийин келип БШКны сотко берсе БШКнын аброю кете турганын билдирди. Ошондуктан бул маселени тактап алалы деген сунушун айтты Абдрахматова. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандуулугу аныкталып, тийиштүү мекемелерден документтер келгенин айтты. Жыйынтыгында Руслан Чойбековго депутаттык мандатты тапшыруу чечими кабыл алынды.
Кыргызстанда 3 түрмө, тагыраагы жатак жайы жабылышы мүмкүн. Бул тууралуу өкмөттүн токтому коомдук угууга чыгарылганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Анда белгилүү болгондой номер 35, номер 37 жана номер 48 жатак абактардын инфраструктурасынын начардыгы, имараттардын ээлеген аянттын тардыгы жана андагыларды иш менен камсыздоонун жетишсиздигинен улам. Ал жакта соттолгондорду кармоо маселе жаратууда. Анын үстүнө ал жакта соттолуучулардын саны мүмкүн болгондун дээрлик жарымын түзөт. Ошондон улам бул жайларды бошотуп, инвесторлорду тартып, өндүрүшкө пайдалануу максатка ылайык деп айтылат маалыматта. Ошондой эле алар эгер бул токтом ишке аша турган болсо, андагы соттолуучуларды номер 26 Молдовановка, номер 32 Бишкек жана номер 44 Чолпон Атадагы абактарга которуу каралганы айтылат. 16 апрелде Жогорку Кеңештин комитетинин отурумунда депутат Жанар Акаев Ош базарында өрттөн зыян тарткандарга эч ким жооп бербей жатканына нааразычылыгын билдирди. Ал чыгымга учураган жарандар жооп ала албай, 3 күндөн бери көчөдө жүргөнүнө токтолду. 3 күндөн бери Ош базарындагы өрттөн жабыркагандар көчөдө жүрүшөт. Аларга жооп берүү үчүн же мэр чыкпай, же өкмөттөн бирөө чыкпай, алар жооп издеп көчөдө жүрүшөт. 3 күн мурда бул жерге келишкен, төрага аларды кабыл алган. Андан бери деле өкмөттөн тийиштүү адам же шаар бийлиги чыгып ачык жооп бербейби? Компенсация болобу? Насыяларына жеңилдик берилеби? Соода орундары эмне болот деп сурады Акаев. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Ош базарындагы өрткө байланыштуу комиссия түзүлгөнүн, аны вице-премьер Дайыр Кенекеев жетектеп жатканын белгиледи. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо агенттигинин директору Эсенкул Момункуловду кызматтан алууну сунуштады. Эл өкүлү бул тууралуу Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитети өкмөттүн отчетун карап жатканда билдирди. Жапаров акыркы учурларда аталган кызмат адамынын иш аракеттери көзгө илинбей жатканын айтты. Биз кайсы инвестицияларды айтабыз? Ош базарында өрт болду, Тоозтородо жаңжал болду. Бул кызмат ички, тышкы инвестицияларды коргой албай жатат. Мен анын жумушун көрбөй жатам, маалымат каражаттарына да чыкпайт. Ал дайыма эле президенттин, өкмөт башчынын иш сапарларында аларды коштоп жүрөт. Ошондуктан өкмөттөн аны кызматтан алууну сунуш кылам, деди Жапаров. Айта кетсек, Эсенкул Момункулов инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо агенттигинин директору болуп 2017 жылы 16 ноябрда дайындалган. Ал буга чейин 5 сентябрда премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалган. Момункулов жогорку билимдүү. 2008 жылы Гейдельберг университетин бүтүргөн. 2012 жылы АКШдагы Миннесота университетинде илимий кызматкер болуп эмгектенген. Буга чейин өкмөттүк аппаратта эксперт, президенттик аппаратта инспектор, өкмөттүк аппараттын жетекчисинин кеңешчиси болуп иштеп келген. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып эскерте кетсе, мында кеткен материалдар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.